Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан Баткен облусунун калкы үчүн 2022 жылдын 15 мартынан тартып көкүрөк органдардын флюорографиясы, рентгендик изилдөө жана УЗИ кызматтары акысыз жүргүзүлө баштады. 2022 жыл 15 марттан бери полный бекер деп бизге буйрук келип, ошол буйруктун негизинде жасап атабыз. Мына бүгүнкү күндө 36-37 адам өтүп кетти. Күнгө кээде 40-50 адам өтөт. Чек арада жайгашкан Баткен облусуна өзгөчө статустун берилиши менен облустун калкына мамлекет тарабынан бир катар социалдык жеңилдиктер каралганы маалым. Анын ичинде дагы бир катар медициналык кызмат көрсөтүүлөр камтылган. Стационардык деңгээлде бул бейтаптар ооруканага жаткан учурда, мисалы терапияга жаткан учурда бир бейтап минималдуу деңгээлде 330 сом акча төлөсө, бул 50% жеңилдик менен 165 сом. Ошондой эле орточо 840 сом болсо, бул 50% 420 сом. Ошондой эле максималдуу деңгээлде 2650 сом төлөйт болсо, бул 1325 сом. Белгилей кетсек, саламаттыкты сактоо тармагында көрсөтүлүүчү бул жеңилдиктердин баары оорукананын бейтапка көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын тартиби боюнча ишке ашат. Жана операцияга жатып калышы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир приступ менен барып жаткан бейтаптар, мисалы минималдуу деңгээл 430 сом акча төлөсө, бул дагы 50% 1215 сом. Орточо деңгээлде 1090 сом төлөсө 545 сом, ошондой эле максималдуу деңгээл 3440 сом төлөсө 1720 сом болот. 50% жеңилдик менен ушу келин жумурткаларына 5 жаштан 16 жашка чейинки балдарга изилдөө, бул санепит көзөмөлдөр борборуна. Мындайча айтканда, ошол ал жерде бир процедурасы 128 сом болсо да, бул дагы 50% жеңилдик менен 64 сом түзөт. Бул жеңилдиктер чек ара аймактын тургундары үчүн эле эмес, жалпы облустун тургундарына тиешелүү жана мындан ары дайыма көрсөтүлүүчү жеңилдик болуп саналат. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам Медиа.